Көп жылдан бері Кыргызстандықтардың жүрегін оруткан ушу чек ара маселеси чечилди. Сизге, президентке жана сиздин командаңызга чоң ыраазычылык билдиребиз. Өзүңүз айттыңыз, биз күбө болдук. Ушу чек араны чечиш үчүн бизден 100ден ашык биздин жарандарыбыздын өмүрү кетти. Биз эч качан бир жак утулду деп айтпаш керек. Андай болбойт. Бул келишим менен гана макулдашуунун негизинен гана ушундай чек ара такталат. Анан бир-эки тактоошуум бар. Сиз айтып кеттиңиз, жана Разакаттаган 4 көчө нейтралдуу болду. Андан кийин айтып атасыз, Миңөрүктөн да нейтралдуу көчө салынат дедиңиз. Бул абдан жакшы. Анан кулундун максат авто жолу боюнча. Ушул жол жана картадан мен көрдүм же түшүнбөй алдым. Менден да сурап атышат. Бул Тажикстандын границага өтөт экен турабы? Бул да нейтралдуу болдубу же Кайсыл жолду айттыңыз? Сайды айттым го мен. Сайдагы жол бул жол, сайдагы жол тажиктердин жеринде калды. Бирок биздин өкмөт аралык макулдашуунун негизинде ал жолду биз куруп, биз пайдаланабыз. Урматтуу депутаттар, берилген убакытка ошол убакытта бир боюңуздарды толук бүтүргөнгө аракет кылсаңыздар. Да бир мүнөт бериңиздер. болгон жок. Демек, бул жерде өткөн жолда ошондой статуска ээ болот. Биздин жарандар өз чечкен тосуолуксуз текшерүүсүз каттайт. Туура. Эч кандай ал жерде ошо маселе жок. Тактап коюш керек да. Рахмат. Кудай кааласа. Чоң Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Айжекето Султанбай Абдрасиловичке дайырлансын. Акаев Жанарбек Коныч. 1 минут эле берип атасыңарбы? 3 минут эмеспи? Бул жерде эми парламенттик болуп аткан жок да, бул жерде комитеттин жыйыны болуп атат. Ошол комитет жыйынында вообще эле ограничение жок да. Вообще-то эми боюнча ошондо. Бул жерде башка депутаттарды сыйлашыбыз керек да, Султан Абдрасилович. Жок, азыр бу жерде мындай токтотуп тургула, 57-де токтотуп тургула. 1 минуттан башынан эле бериңиздер. Эми бу жерде мага кеңири сүйлөштүрүү бере албайт, бербейсиңер барбир. Эми жанагы 17-жылы сиз баланы сабап коюп ошондуктан эмен жашырдыңар. Жок. Биринчиден ал мелкое хулиганство деген эме. Анан кийин из-за потери актуальности деяния деп туруп жабылган ал. Анан кийин ошол эле жылы эмеден алынган, судимость алынган бардыгы. Понимаете? Анан сиз мындай салыштырып көрүңүз, мелкое хулиганство менен организация массовых беспорядков и попытка захвата к власти деген государственный преступление экөөнүн айырмасы бар да, правильно? Меники эгер 18-жылы жабылган болсо, судимость толугу менен погашен болсо, сиздердики 21-жылы именно экстрем чрезвычайный ситуацияда жаптыңар да, туурабы? Вот, ошондуктан сиз, конечно, өзүңүздүн эмеңиз менен колдонуп туруп, күч менен бүт ресурслерде, конечно, ВИКке барып туруп, ЦИКке барып туруп алдырып коесуңар, но только бул законный. Рахмат. Рахмат, Султан Абдрасилович, темадан кетпесек, биз азыр күн тартибиндеги маселе боюнча кетсек, кийинки сөз Жанар Кубанычке берилет, кийин дайырлансын Эрбаев Алишер. Чоң рахмат. Урматтуу депутаттар, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, министрлер кабинетинин өкүлдөрү, бүгүнкү күндө дүйнөдө олку-солку заман, согуштар, тирештер, кайсы жакта карабаңыз, мына бүт мындай умал төкмөл дүйнө болуп атат. Күтүүсүз чечимдер, ар кандай мындай апаттар көп. Согуш токтой элек көп өлкөлөрдө. Ошондой шартта биз региондо, мына чөлкөмдө Борбор Азиянын өлкөлөрү, эли ынтымакта, ырашкерликте жашашыбыз керек азыр. Мындай кичине өлкөлөр бири-бири менен жакшы мамиледе болуш керек, чек араларыбыз ачылыш керек. Бул үчүн менимче мына көп эмгек талап кылынды. Анан мындай демилгени колго алып, бирөөлөр чечиш керек эле акырычы. Мурда биз көп эле жетекчилерди көрдүк да, мисалы. Ойлонолу, кое туралы, ушу мен бир айылга бир жерге жаман көрүнүп калбайын, ушу мен жаман сөз укпайын, эптеп мөөнөтүмө бүтүп кетсем болду. Менден кийинкилер. Рахмат. Ошондуктан биздин кабыл алынган чечимдерибизди колдоп, мына ООНдун генеральный секретары чыкты, ООНдун Гутерриш чыкты, жана башка мамлекеттер, ондогон мамлекеттер чыгып колдоп кубаттап атат. Ар түрдүү саясий уюмдар, ШОС, ОДКБ жана башка уюмдардын бардыгы ушул биздин кабыл алынган эки өлкөнүн ортосунда кабыл алган чечимдерди колдоп кубаттап атат. Мындан ары конфликт болбойт экен, ызы чуу болбойт экен деп. Урматтуу депутаттар,
Конфликт болгон маалда билесиңерби? Тоба кылдым, ыз учуу болуп атса, могул жерде отура албай каласың, Отура албай каласың. Чай иче албай каласың. Азыр Кудайга шүгүр, тынччылык, баары жакшы, спокойно баарын чечип кетип атабыз. Мындан ары да ошондой болуш керек. Ошондон Жанар Кубанычбекович, эң туура айтасыз. Мындан ары биз согушуу, талашуу, тартышууга эмес, өнүгүү, өсүүгө багыт алышыбыз керек. Баардыгыбыз ушуга аракет кылышыбыз керек. Мындан ары мамлекетибиз эч ким менен урушуп талашпашыбыз керек. Конфликттер болбош керек. Ошону алдын алуу боюнча көптөгөн жумуштарды Кудай кааласа биз аткарабыз. Рахмат. Рахмат, урматтуу депутаттар. Ортодогу процедурага чыкпасаңыздар, себеби дегенде жазылган депутаттар бар. Султан Адашевич, сизге байтан бери 2 жолу, 3 жолу сүйлөдүңүз. Башка депутаттарды дагы укугун сыйлап коюңуз. Мен айткандай Эрбаев Алишер Ташбаевичке даярдансын Акбөкөн Дүкенович. Рахмат, Улан Бердибаевич, саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер, Камчы Кыдырашевич жана бүгүнкү отурумдун катышуучулары. Өзүңүздөргө маалым болгондой, буга чейин 1924 жылы ушул картаны Москвадан отуруп административдик границаларды белгилешкен да. Азыр эми биз мына мамлекеттик госграницага келип такталып атабыз. Биз бир нерсени билишибиз керек. Административный граница менен госграница. Бул жерде чоң жумуш болду. Сөз суроондун башында Камчы Кыдырашевич сизге, анан сиз жетектеген могу комиссияга терең ыраазычылык. Ушунча жоопкерчиликти алып чечип атканыңыздарга. Азыркы күндө көрүп атабыз, коңшу менен өзүнүн границасын чечип атат. Чече албай атат да. Могу жерде конституция бар. Конституциянын 16-чы беренеси бар. Ошол жерде жазылган жер ресурстарды, суу, токой, жайыттар, өсүмдүктөр жана башка ресурстар бул бирден бир мамлекеттин менчигиdir. Сиздин баяндамаңызда алма мейкендиги жөнүндө кеп болбойт да. Кандай чечилди? Жана анклавдардын үстүнө жана башкалар аба мейкен Суроо менен бүттүңүзбү? Мен чөтүп укпай калдым акырында. Аба мейкендиги боюнча алардын өздөрүнүн жанагы не деп коет? Аба кодекси дейм, нерсе бар. Эме юрист Воздушный кодекс. Воздушный кодекс боюнча. Аба мейкини боюнча юстиция министринин орун басары Зарылбек Алмаз. Аба мейкини боюнча ушул бул жолдор жөнүндөгү макулдашууда өзүнчө берене менен такталды. Бул жерде эки тараптуу өзүнчө жобо иштелип чыккан. Ошондуктан бул жерде жана сиз айткан конституциянын беренесине таянып, ошол аба мейкиндиги дагы ошо Кыргызстандын жери деп таанылды. Бирок ошол эле учурда атайын өзгөчө статус менен учактар учуп өтө турган механизм иштелип чыккан ошол чек ара чейини боюнча. Рахмат. Кийинки сөз Акбөкөн Дүкеновичке даярдансын Аккулу Бердиев. Акбөкөн Таштанбеков, Саат округу. Жакында мен интернеттен бир эксперимент көрдүм да. Бир 10 чакты кишиге бир таптаза баракты көргөзүп атат, анан ортосуна бир точка коюп койду да, анан көргөзүп атат. Эмне көрүп атасыңар десе, бир 2-3 айтып атат. Кара точканы көрүп атабыз депчи. Бирок чоң баракты байкаган жок да. Ошондуктан эгерде сиз ушу келишим менен жерге талдыда Кыргызстанга коштуруп берген кезде деле сын айткандар баары бир сын айтат. Сиз жакпаган адамдарга не кылсаңар деле баары бир сын айтат. Ошондуктан 90% чечсеңер да ошол кээ бирөөлөр көпчүлүк эл ушу 90%ды карап турат. Бирок айрымдары ошол 10%ке дайыма акцент кылып эле айта берет. Ошо 10%-ын болбой эле чечпей койдуңуз депчи. Ошондуктан мен ойлойм, бар туура болду. Анан кээ бирде критикаларга да бүгүнкү бийлик мындай туура эле көз карашыңар болуш керек. Рахмат. Кийинки сөз Аккулу Бердиевке даярдансын Дастанбек Арсбекович. Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар, урматтуу Камчыбек Кыдырашевич. Эмич бул жерди эметкенде, жерди бөлүшкөндө эч тарап доволен болбойт. Мына биздин угушубузга караганда Ятимов менен Рахмановго эли наразы болуп атат, кыргыздар жерди көп алып коюптур деп. Ошондуктан эң башкысы мына Камчыбек Кыдырашевич, сиз жаныңызды рисковать этип жүрүп бүтүрдүңүз. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Эми туугандар мындан кийин заманыбыз тынч болсун. Ушуну ойлойлу. Рахмат сиздерге. Болдубу? Рахмат. Анда урматтуу депутаттар, бул жерде сунуш түшүп атат.
кенен талкуу болду. Урматтуу депутаттар, бул жерде эме кенен талкуу болду комитетте. Азыр пленардык жыйынга дагы өтөбүз, урматтуу депутаттар. Ошон үчүн бул жерде сунуш түшүп атат. Талкууну жана суроону токтотуу боюнча. Ошол сунушту мен добушка коем. Макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. Баары макул, каршы жок. Рахмат. Анда добуш берип өтөбүз, урматтуу депутаттар. Камчы Кылышбаевич, орун ала берсеңиз болот. Чоң рахмат, урматтуу депутаттар. Чоң рахмат. Азыр комитеттин жыйынын бүтүргөндөн кийин Султан Абдрашитович башка депутаттардын да укугун колдоп коюңуз. Азыр пленардык жыйын болуп аткан жок. Комитеттин жыйыны болуп атат. Урматтуу депутаттар, анда добуш берип өтөбүз.